Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Белгилүү киноактер Джеки Чан авангард тасмасын тартуу учурунда аз жерден каза болуп кала жаздады. Бул тууралуу Пекиндин маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, тасма талаасында гидроциклон картинасын тартуу учурунда ал асканын алдында тузакка түшүп калган. Ал жактан чыга албай чөгүп кете жаздаган. Бирок ал эмоцияга алдырбай тынч турууга аракет жасаган. Бул анын сууга калкып чыгып аман калышына чоң көмөкчү болгон. Кечки маал жуунуп жатып, болуп өткөн окуяны эстеп алып титирей баштадым. Чынында коркуп калыпмын. Мен ушундай эле оңой өлүп каламбы деп ойлоп да кеттим, деген Джеки Чан. Тасманын режиссеру Стэнли Тонг башында билген эмес, окуяны уккан соң көз жашын тыя албай ыйлап жиберген. Белгилей кетсек, авангард тасмасы эл аралык кылмышкерлердин уюшкан тобу барымтага алган адамдарды куткаруучу күзөт кызматкерлери тууралуу баяндайт. Кыргызстандын спортчулары 2019-жылы эл аралык мелдештерден 1300 медаль утуп келишти. Бул тууралуу 23 декабрда өкмөттүн версиясы менен жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо аземинде айтылды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова эл аралык спорттук аренадагы триумфтар өлкө үчүн сыймыктануу сезимин тартуулап, балдарды жана жаштарды мекенчилдикке тарбиялоонун бекем негизин түзөрүн айтты. Спорт бул дене тарбиялык гана өнүгүү эмес, руханий адептик тарбия берүү болуп саналат. 2019-жылы ата мекендик спортчулар эл аралык мелдештерде 1300 медаль алышкан. Анын ичинде 442 алтын, 367 күмүш жана 497 коло медаль бар. Спортчуларыбыздын эл аралык аренадагы мыкты жыйынтыктары жаңы муунду тарбиялоо жана өлкө боюнча спортту өнүктүрүү, машыктыруучулардын жана жалпы машыктыруучу курамдын талыкпаган эмгегинин үзүрү, деди вице-премьер-министр. Мамлекетте Чыңгыз Айтматовдун музейин оңдоп түзөөгө каражат жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин суроосу боюнча финанс министринин орун басары Улукбек Кармышаков ушундай билдирди. Документти социалдык тармактарда парламент мүчөсү өзү жарыялаган. Катта жазуучунун музейи Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин балансында эмес экени, буга байланыштуу мамлекеттик бюджеттен каржыланбай тургандыгы жазылган. Мындан сырткары Маданият министрлигинде Айтматовдун музейин реконструкциялоого каражат бөлгүдө мүмкүнчүлүк жок экени, бирок өкмөт депутаттын сунушун эске алып, демөөрчүлөрдү тартууну сунуштары белгилеген. Чыңгыз Айтматовдун музейине акча жок, бирок силер белиңерди бекем кармангыла деп бул абал боюнча өз пикирин Дастан Бекешев Твиттердеги баракчасына жазган. Эске салсак, буга чейин эл өкүлү Жогорку Кеңеште Айтматовдун музейине башка мамлекеттердин жетекчилери баш багаарына карабастан, Кыргызстандын өкмөтү жетишерлик көңүл бөлбөй жатканын айткан эле. Орусиянын Ардынск районунда кыргызстандыктар жол кырсыгына кабылып 2 киши набыт болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Новосибирсктеги башкы консулдугунан билдиришти. Маалыматка караганда 21 декабрда кыргызстандык жарандар Новосибирск шаарынан келе жатып кырсыкташкан. Кесепетинен 50 жана 31 жаштагы тургундар каза болуп, 28 жаштагы жигит башынан жаракат алган. Ал учурда жалпы палатага которулду. Ал эми каза болгон 2 жаран Ош облусунун тургундары болушкан. 1984-85 жылдар болсо керек. Жаңы жылдык программаларга тартылуу үчүн КТРКга келгенбиз. Съемкага катышып коюп, учуп кетели десек, учагыбыз учпай калып жатпайбы? Ошентип аэропорттон кайра мейманканага баргыча жыл жаңыраарына 1 саат гана убакыт калган. Барбы эле баштыктарыбызды бөлмөбүзгө киргизип коюп, жаңы жылды тосууга камналы деп мен анан топтогу 1-2 кыз болуп мейманкананын 1-кабаттагы кафесине түшүп, нан, тоок нетинен үзүп жеп жаңы жылды лифтте тосконбуз. Бөлмөдө калган балдар кыздарыбыз эмне кыларын билбей терезени ачып алып ура деп кыйкырып тосушуптур. Нөмөттөгү киши да жаңы жылды тосконго кетип калган экен. Ал келип лифтти ачкандан кийин саат 1ге жакын бөлмөбүзгө кирип барганбыз. Айна Шашырова үн коштоочу. Унабыз бузулуп жолдо калганбыз. Мындан 5-6 жыл мурун 31 декабрь күнү өзүмдүн Айгөлөк театры менен биргеликте мектептеги жаңы жылдык палатага баргам. Чоң класстын окуучулары болгондуктан иш-чара кеч башталып 12ге жарым саат калганда аяктады. Кийинип бетибизде боекторубузду жарым-жартылай өчүрүп алып шашып үйгө баратсак, орто жолдон унаабыз өчүп калган. Жаныбызда бир дүкөн бар экен, ал жака кирсек шампань жок. Анан лимонад алып стакандарга куюп жатсак, унаабыз кудай жалгап от алып кетти.
Канчалык катуу айдап, бутубузду чечпей эле үйгө кирип барганыбыз менен саат 12ден өтүп кетиптир. Ошондо артисттерим ушул жылы дайыма сиз менен болот экенбиз деп айтышты эле. Чын эле 1 жыл бою чогуу жүрдүк. Жаңы жылды кандай тосуп алсаң, кийинки күндөрүң ошондой уланат экен. Булак Леди Кейджи. 24 декабрда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун төрагалыгы астында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы консультативдик топтун кезектеги жыйыны өттү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Жыйынга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды коргоо жана илгерилетүү боюнча агенттигинин экономика, финанс, айыл чарба, туризм министрликтеринин, ошондой эле соода өнөр жай палатасынын, Кыргызстандын бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө министр 2019 жылдын 2-жарым жылдыгында болгон сапарлардын негизги жыйынтыктары боюнча маалымат берди. Экономикалык кызматташууну бекемдөөнүн конкреттүү иш-аракеттерине жана мындан аркы келечегине, ошондой эле бизнес долбоорлорду даярдоого жана аларды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы консультативдик топтун 2019 жылдагы иштеринин жыйынтыгы жана 2020 жылга карата өз ара аракеттенүүнүн приоритеттүү багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочусу Сергей Слесарев эркиндикке чыккан баш калаанын башчысы бийлик менен макулдашууга барган деген версияны төгүндөдү. Юристтин айтымында Кулматовдун бошотулушунун өзү жакшы жышан, сот аны күнөөлүү деп таап койду жана мен муну менен макул эмесмин, деди ал Вести Кейджи сайтына берген маегинде. Биз кылмыш курамы жоктугун жана жемкорлук болбогонун далилдеп, аны актоону өтүнгөнбүз. Биз далилдерди көрсөткөнбүз, бирок сот ушундай өкүм чыгарып койду. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар Кулматов эркиндикке чыгыш үчүн бийлик менен макулдашууга барганын божомолдошкон. Слесарев буга социалдык тармактарда эмнени гана жазышпайт деген жооп кайтарды. 25 декабрда боло турчу президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйынына бардыгы болуп 188 журналист аккредитациядан өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Алардын ичинен 160 журналист 77 республикалык массалык маалымат каражаттарынан жана 28 Тышкы иштер министрлигинде аккредитацияланган 15 чет өлкөлүк ММК өкүлдөрү. Мамлекет башчысынын маалымат жыйыны Бишкек шаарында Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Жалал Абад облустук милициясы 2010 жылы жасалган кылмыштын бетин ачкандыгын аталган милициянын маалымат кызматы билдирген. 2010 жылы 4 январда Чаткал районунун Кызыл Токой айылындагы Касансай дарыясындагы көпүрөнүн алдынан жашы болжол менен 45-50 курактагы азиат тектүү эркек кишинин сөөгү табылган. Анын колу буту байланып болгон. Ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлгөнү менен маркумдун ким экени аныкталбагандыктан кылмыш иши өндүрүштөн убактылуу токтотулган. Бирок 2019 жылдын 9 сентябрында иш жандандырылып, сотко чейинки иликтөө иштери башталган. Алынган оперативдик маалыматтын негизинде маркум Ала Бука районунун 1972 жылы туулган тургуну Мухтар Инамов экендиги аныкталган. Анын сол далысындагы кылычтын сүрөтү тартылган татуировкасынан жана маңдайындагы 2 даана сары металл тишинен апасы менен карындашы тааныган. Маркумдун 1975 жылы туулган АБ аттуу энелеш иниси шектүү катары карала баштаган. Ыкчам иликтөө иштери учурунда шектүү АБ мас болуп 2009 жылдын ноябрь айынын орто ченинде Ала Бука районунун Ала Бука айылында өзүнүн бир тууган агасы 1972 жылы туулган Мухтар Инамовдун колу бутун жип менен байлап, денесине бир нече жолу койгулап тепкилеген. Андан кийин Москвич үлгүсүндөгү автоунаасынын багажына жүктөп алып, жолдо бара жатканда автоунаанын арткы багажнигинен тепкилеген үндү угуп ал токтогон. Багажникти ачканда агасынын кыймылсыз жатканын көрүп, кылмышты жаап жашыруу максатында сөөгүн Чаткал районунун Терексай айылындагы чоң сайга алып барып, анын мойнуна таш байлап чөктүрүп жиберген. Андан кийин окуя болгон жерден качып кеткен деп айтылат маалыматта. Тергөөнүн жүрүшүндө АБ жасаган кылмышын толугу менен мойнуна алган. Шектүү соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Учурда сотко чейинки иликтөө ишинин алкагында тергөө жүргүзүлүүдө.
Өнүгүү Прогресс фракциясы Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду чакыртып алуу боюнча добуш берүүнү токтотту. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду кызматтан чакыртып алуу демилгеси токтотулганы 24 декабрда белгилүү болду. Масалиев мүчө болгон Өнүгүү Прогресс фракциясы сунушту талкуулап, парламент жана коомчулуктун пикирин байкайлы деген жүйө менен белгисиз мөөнөткө токтоткон. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын лидеринин орун басары депутат Зиядин Жамалдинов билдирди. Бул маселени депутат Масалиев көтөргөн, анан бизде талкуу болду. Элдин башка депутаттардын пикирин билели деген сөз болгон. Ошол боюнча демилге токтотулду, азыр добушка коюлган жок, токтоп турат. Жамалдинов бул маселе качан каралышы мүмкүн экенин тактаган жок. Бирок демилгени көтөргөн депутат Исхак Масалиев Өнүгүү Прогресстин бул позициясынан кабары жок болуп чыкты. Ал парламент төрагасынын чакыртып алуу маселеси бышып жетилгенин жүйө келтирип, аны ишке ашыруу зарыл болчу деген пикирде. Исхак Масалиев: "Мен расмий түрдө фракцияга жөнөткөм. Азырынча чечим кабыл алына элек. Негизи төраганы чакыртып алуу процедурасын фракция гана баштай алат экен. Азыркы паузага караганда чечим кабыл алгандан уялып жатышат окшойт." Исхак Масалиев Дастанбек Жумабековду парламент төрагалыгынан чакыртып алуу демилгесин 2 апта мурда көтөргөн. Ал Жогорку кеңештин дарегине сын көбөйгөнүн белгилеп, бул жетекчиден да көз каранды экенин билдирген. Масалиев төрага Жумабековду бул кызматка даяр эмес деп, депутаттарды бул демилгени колдоп берүүгө үндөгөн болчу. Депутаттын мындай сунушу: Дастанбек Жумабеков жыйынды алып барып жатып, Германиядагы шаардын аталышын туура эмес атап, коомчулукта талкуу болуп жаткан учурга туш келген. Ага чейин да парламент төрагасы кол койгон каттагы грамматикалык каталар. Эл аралык жыйында орусча сүйлөгөндөн кыйналганы талкууга түшкөн эле. Исхак Масалиев көтөргөн демилге боюнча Дастанбек Жумабеков эч кандай комментарий берилек. Бирок айрым депутаттар азыркы чакырылыштагы парламенттин 6 айлык мөөнөтү калганын айтып, аны кызматтан кетирүүгө зарылчылык жок экенин билдиришкен. Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов буларды айтты. Жумабековду кетиребиз деп азыр парламент 4кө бөлүнөт, кайра жаңысын шайлайбыз деп 5ке бөлүнөт. Төрага кызматтан кетсе, вице-спикерди кайрадан шайлаш керек. Ага 1 ай кетет. Ошентип парламентте интрига, кызмат талаш болуп, жарандардын бул чакырылышка жек көрүүсү ого бетер күчөйт. 2 жыл чыдадык, эми көп болсо 6 ай калды. Аны чыдап койсок эч нерсе болбойт. Бирок парламентти башкарууга төп келбесе, эреже бузса ар кандай себептерди бетке кармабай чечкиндүү кадамдарга барыш керек дегендер да бар. Эксперттер төраганы кызматтан кетирүү маселеси учурда кырдаалда бийликтин башка бутактары президенттин макулдугу жок туруп ишке ашпай турганын белгилешет. Саясат талдоочу Марс Сариев азыркы саясий конфигурацияда бийлик үчүн парламент башында Жумабековдун турганы ыңгайлуу деген пикирде. Марс Сариев: бийликтин Жумабековду кетирүү кызыкчылыгы жок, анткени парламент президент үчүн атаандаш боло албай, кол бала ролунда. Депутаттарда бийликке ыңгайлуу, бирок саясий абал курчуп, нааразычылык күчөй берсе, балким жазында парламент төрагасын алмаштырууга барышы мүмкүн. Ага чейин өзгөртпөйт. Мыйзам боюнча Жогорку кеңештин спикерин кызматтан чакырып алуу боюнча парламенттеги фракциялардын биринин чечими болушу зарыл. Ал жалпы жыйында депутаттардын 3дөн 2 же 80ден ашыгы макул деп добуш бериши керек. 43 жаштагы Дастанбек Жумабеков Жогорку кеңеште 2017 жылдын күзүнөн бери жетектеп келет. Ал парламентке 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмесинен шайланган. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.